Арбагыла достор, биз бүгүн орфографиялык эрежелер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Орфографиялык эрежелерди кеп кылаардан мурда орфография деген сөздүн маанисин билишибиз керек. Орфография деген бул сөз грек тилинен алынгандагы кыргызчасы сөздөрдү туура жазуу болуп саналат. Сөздөрдү туура жазганыбыз демек бул орфография болуп саналат. Ал эми сөздөрдү туура айтканыбыз орфоэпия болуп саналат экен. Б, В, Г, Д, Ж тыбыштары менен бүткөн сөздөргө мүчө уланганда, барыбыз билебиз, алар каткалаңдашып, баягы айтылганы менен, мисалы каткалаңдашып П, Ф, К, Т, Ш тыбыштарынан өтүп кетет, бирок жазылганда ага жол берилбейт экен. Мисалы, гербтин акыркы сөзү, герб деген сөздүн акыркы сөзү Б менен бүтөт, демек ал гербтин деп жумшак эле жазылат экен. Демек ушул тамгалар менен жазылыш керек экен, гербтин. Угулганда кандай угулат бизге? Гербтин деп угулат, Бул угулушу боюнча. Угулушу боюнча жазып салсак, демек ката болуп калат экен. Экинчи варианты ката экен, биринчи варианты туура. Кийинки мисалда психологко дейт. Психологдун акыркы сөзү Г тамгасы. Алар каткалаңдашып психологко деп угулат, бирок жазууда эки Г менен жазылат экен. Ошол эле учурда экинчиси, азыр эле айтып өттүм, ката болуп калат, Үчүнчү мисалда докладты деген сөз бар. Докладты дегендин акыркы тамгасы Д, демек ал каткалаңдашып эч качан Т-га өтүп кетпейт. Докладты деп жазылат. Т-га докладты деп айтсак туура, бирок жазганыбыз эмне экен? Ката болуп калат экен. Жана ошондой эле урматтуу достор, көптөгөн биздин баягы сүйлөө речибиздеги көптөгөн көйгөйлөр, проблемалар бар. Ушул сөздү карайлы, сагырага. Аба. Аба деген сөз кайсынысы жазылышы боюнча туура деген баягы суроолор азыркы учурда коомчулукта өтө көп болуп жаткан мезгил. Аба деген сөз албетте Ысык көлдө, Баткен облусунда көбүрөөк колдонулган сөз болуп саналат. Жалпы жонунан бул адабий тилдин нормасындагы эле жалпы чыгармаларда көптөгөн баягы Айтматовдун деле чыгармасын карайлы, Төлөгөн Касымбектин чыгармаларында дал ушундай аба деген сөз көп кездешет. Ал жеке гана Ысык көлдүк адамдардын эмес, же болбосо жеке гана Баткен облусунун тургундары үчүн эмес, жалпы эле элдин адабий тилине кирген сөз. Аба деп биз оозеки кепте айтабыз, бирок жазганда аба деп жазат экенбиз. Аба. Туурасы кайсыл экен? Аба деп жазганыбыз туура. Аба деп жазганыбыз тилекке каршы ката болуп калат экен. Демек туурасы аба деп жазып жүргөнүбүз туура болуп саналат. Ошол эле учурда көпчүлүк жанакы окуучулар болобу, адамдар болобу, WhatsApp группаларынан, Instagramдан ушул сөздөрдү жазышат да, мисалы А деп коет. Кыргыз тилинде О деген сөз жок. Же болбосо кээ бирлер Ова деп жазышат. Бул дагы сөз туура эмес экен. Демек жазганда биз кайсыга жол беребиз? Оба. Эки О менен, анан Б менен А менен кеткенине жол берет экенбиз. Туура жол Оба. Орфографиялык эрежелерде ар мүчөсү дегенди баарыбыз билебиз. Ар мүчөсү бул келер чак, этиштин келер чагындагы арсар келер чактагы мүчө. Тагыраагы келер, барар, турар деген сыяктуу. Келе турганы, боло турганы арсар болгон бүдөмүк нерселерге. Мисалы, ар мүчөсү этишке уланганда кандай болуп уланат экен? Иште деген этиш сөз турат, ага ар мүчөсү уланды. Демек, бул созулуп кандай жазылат экен? Иштер деп эки менен жазылат. Эмне үчүн эки менен? Анткени бул акыркы тамгасы иште дегендин акыркы тамгасы менен бүтүп атат, мүчө дагы А менен башталып атат. Баарыбыз билгендей эле ар деген мүчө бар. Ар мүчөсү бул арсар келер чактын мүчөсү болуп саналат. Этиш сөздөргө ар мүчөсү уланганда ал этиш сөздөр кандай жазылыш керек деген баягы суроолор туулат. Иште деген сөз, этиш сөз, эмне кыл иште. Демек акыркы тамгасы тамгасы менен бүтүп атат. Тамгасы үндүү тамга. Ар деген мүчө уланып атат. А тамгасы кандай тамга? Үндүү тамга. Демек бул жака дагы созулуп жазылат экен тамга. Иштер деп, анткени үндүү менен бүтүп атат, анан мүчө дагы үндүү менен уланып аткандыгына байланыштуу. Экинчи мисалга кезек келди. Экинчи мисалда уңгу сөз бар деп турат. Акыркы тамгасы Р тамгасы үнсүз тамга. Үнсүз. Ага ар мүчөсү уланып атат.
ар мүчөсүнүн биринчи тамгасы а тамгасы үндүү тамга. Демек бул кыска эле жазылат экен, барар деп эле. Көпчүлүк окуучулар буну кандай жазып атат? Барар деп эки а менен жазылат. Мындай сөз кыргыз тилинде жок экен. Анткени акыркы тамгасы үнсүз менен бүтүп, ага ар мүчөсү уланатканда кыска эле жазылат экен. Кийинки мисалда деле тур деген сөз турат. Акыркы тамгасы р үнсүз. Ага үндүү мүчө уланат, демек кыска эле жазылат. Турар. Көпчүлүк окуучулар турар деп коет. Ошол эле учурда баштар дейт. Башта деген сөздүн акыркы тамгасы эмне болуп атат? А тамгасы менен бүтүп атат. Мүчө дагы уланганда а тамгасы менен башталып атат. Демек экөө тең кандай тамгалар? Үндүү тамгалар. Натыйжада баштар деп эки а менен жазганыбыз туура болот экен. Баштар деп бир эле а менен жазып койсок, ал ката болуп калат. Уңгу сөзгө ып деген мүчө уланганда сөздөр кандай жазылат? Биз ушул мисалдарга азыр кезек келтирүү менен, ушул мисалдарды сиздерге айтып берүү менен ошону түшүндүрүп бергенге аракет кылмакчыбыз. Тап деген сөз бар. Тап, бир нерсени тап. Ага ып деген мүчө, бул ып мүчөсү чакчылды уюштурган мүчө болуп саналат. Демек натыйжада кандай жазат экенбиз? Тап деп жазат экенбиз. Табып деп жазып салсак эгерде мындай кылып. Мен мисалы анын бир буюмун табып алдым десеңер, эмне экен жазсак? Ката кыргыз тилинде табып деген сөз колдонулбайт экен. О, табып деген сөз бар. Ал зататоч катары жанагы элдик дарыгерлерди айтсак болот. Бир нерсени табып алганда биз табып алдык деп жазганыбыз ката болуп калат экен. Кийинкиси кап деген сөз бар, Ит капты, же болбосо ит каап алды. Демек кап деген сөзгө чакчылдын ып мүчөсү уланат, натыйжада каап деп болот. Туура жообу каап болот экен. Эки а менен кетиш керек. Кээ бирлер муну кантип жазышат? Кабып алды, ит кабып алды деп коюшат. Мындай сөз дагы кыргыз тилинде, адабий тилде жок экен. Чап. Албетте чапка ып мүчөсү уланып атат, натыйжада чаап болот. Чабып деген сөз дагы кыргыз адабий тилинде жок. Көп плюс ып, натыйжада көп деп жазганыбыз туура экен. Ал эми кээ бирлер муну кандай жазышат? Көбүп деп жазышат. Кыргыз тилинин адабий баягы нормасында дагы көбүп деген сөз жок. Кийинки мисалда сеп плюс ып деп турат. Демек сеп. Туура варианты сеп экен. Эч качан ал кандай жазылбайт экен? Себип. Мисалы биз картошка себип келдик деп жазганыбыз ката болуп саналат экен. Мындай сөз кыргыз тилинде жок экен. Эм деген сөз бар, эм. Эмге ып мүчөсү уланганда натыйжада созулма тамга башында, анан эмп деп туура жазышыбыз керек. Демек туура. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк окуучулар кандай жазышат буну? Эмип деп жазышат. Кыргыз адабий тилинде эмип деген сөз жок экен, урматтуу окуучулар. Кийинки мисалда там деп турат. Акыркы тамгасы м, ага ып мүчөсү уланып атат чакчылдын. Демек туура жообу кандай экен? Созулма тамгалар менен кетип атат. Карасаңар баарыңар. Созулма, 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 созулма. Бул жакта дагы бул жакта созулма. Жалаң созулма тамгалар кетип атат. Демек туура варианты тамп болот экен. Тамып деп жазып коюшат да. Адабий тилде тамып деген сөз жок экен. Демек туура варианттар мына бул жагында берилди. Туура варианттар эгерде издесеңер, мына ушул жактан карап алсаңар болот. Мындай сөздөр тилекке каршы адабий тилде жок экен. Буларды биз чийип салышыбыз керек.